Техпаспорттары. Документтер бүт колумда. Азыр эми бул жерди жайытка өткөрдүк. 11 жолу сотко бардым. Мыйзамсыз жерлер экен деди. Каякта мыйзамсыз? Мына мыйзам менен биз барганыбызда кыйналып барганса берген эле жерлер булар. Ким мыйзамсыз болду? Бардыгын эле өкмөт берген бизге. Ошо мыйзамдуу токтом жана мамлекеттик актылар берилиптир. Бирок бул боюнча мен дагы толугу менен карап. Кадамжай районунун Исхак Булотхан айыл аймагында 50ге чукул адамга айыл өкмөт токтом чыгарып берген жер жайыттын аймагы деп сот чечим чыгарганын жергиликтүүлөр айтып чыгышты. Биз кайтка бардык эме кылайлык. Өкмөткө бардык, өкмөт бердим мына ыйлап сыктап келдиң, мен эме берейин деп атат. Жеңиш айылынын тургуну Ирода Кыргызова 10 жылдан ашык кезек күтүп, жер тилкесине араң жеткенин айтат. Жалгыз бой эне Ирода айыл өкмөттөн алган жерине үй курам деп насыя алып, пайдыбалын курган. Эми мынтип маселе жаралып жеринен айрылганы турат. Нече жылдап каттаганбыз, ыйлап сыктаганбыз, анан кийин берген. Арыздарыбызды алып алып, канча жыл жүгүрүп, буруш неме болуп анан кийин алганбыз. Бул асанчылык менен келген жок бул жерлеримчи. Буларым шап барсак өкмөт ма, сага ады берип койгон, токто биз текширип көрөбүз. Шундай экенсиңер, анан мананы агыла деп, анан сотко кетип атканда жүргүлө дегенбиз, анан бир-эки жерде адресик барып жүрдү биз менен катышыпчы. Булар эми сотко бардык, энди соттон энди бети чечип беришет, мына Баткен чечип коет десек, Баткен чечпей азыр Бишкекке кеткен. Биз 20-март күнү Бишкекке барышыбыз керек. Мен 2016 сатып алып, 2017 куплю-продаж. Нурболот Исмаилов Орусияда иштеп тапкан каражатына 2017-жылы ушул айылдан 2 жер участогун үйү менен сатып алган. Мурдакы ээсинде бардык документтери толук болгон. Нотариустан мамлекеттик каттоо кызматынан алды сатты кагаздарын да жасатышкан. Өкмөт кызыл китептерин бүтүрүп берген. Анан мен сатып алганмын. Сатып алып жашап атсам, эми былтыртан бери монтип сот мод болуп туруп, жерлер эмеге жайытка өтүп атты. Азыр Кадамжайдын соту болуп өтүптүр. Мен 4 күн болду Москвадан келгениме. Баткенден областной сот болуп өтүптүр. Жайытка өткөрүшүптүр уже. Эми бир эле республиканский сот калыптыр, жогорку. Адан дагы өтсө, анан кийин биз жерлер жайытка өткөрүлөт экен. 3 гана, көрпраска менен. Аталган айылдын дагы бир тургуну Сайдулла Нишанов араң алган жер тилкеси мыйзамсыз делинип, сот жайыт багытындагы жер деп таап, өкмөт кайра алып коймой болуп турат. Анан дагы тегереги үй салууга элге берилип, бирок булардын жери жайыт делинген. Мен 11 жолу сотко бардым. Жайыттын эсебиндеги жерди силерге берип коюптур деп. Энди жайыт болсо мына көрүңүздөр. Мына үйлөр түшкөн, полный мына үйлөр. Мына үйлөр көрдүңүз? Мына менен азыр 1 километр жокоруда үйлөр турат мына. Аны полный берилген. Алар калтыр эле мына арада бир 12 кожолук азыр шундай болуп биздики. Халмен айылдык өкмөтү боюнча 48 адамбыз. Жакында жабыр таткан. Бардыгы китеби бар. Үй жайын, жер тилкесин сактап калабыз деп жүргөндөрдүн баарында мамлекеттик каттоо кызматынын актылары, жергиликтүү бийликтин токтом чечимдери, тиешелүү ыйгарым укуктуу кызматтардан талап кылынган кагаздары бар. Өз чечимин, токтомдордун мыйзамдуулугун коргоп жергиликтүү бийлик буга чейин аракет да кылган эмес. Азыр эми жаңыдан кызматка дайындалган айыл аймак жетекчиси элдин кызыкчылыгы корголот деп убада берди. Ар биринин колунда ошо мыйзамдуу токтом жана мамлекеттик актылар берилиптир. Бирок бул боюнча мен дагы толугу менен карап, бул иштерди мындай чечип, элге жардам бергенге мен толугу менен өз күчүм жумшаймын. Бул жерге дагы өзүңүзгө айтып отурам, бүгүн экинчи иш күнүм болгондугунан мен силерге так мындай маалымат бере албай атамын. Бирок бул ирелеш эргенек боюнча да мен тактап, болушта оң жагага чечкенге мен тийиштүү юристтер менен, тийиштүү жерлер менен сүйлөшүп иш алып барабыз. Исхак Булотхан айыл аймагынын Жеңиш айылынын жаңы конуш тургундары мыйзамдуу түрдө алган жерлери кантип мыйзамсыз болуп калганына акылыбыз жетпейт деп турушат. Эгерде чын эле жайыт боло турган болсо, калкты убайымга салып, эмне үчүн мамлекеттик актыны чыгарып берет деп тиешелүү мекемелерди күнөөлөшөт. Аскар Баймуратов, Бейтарап, Баткен.